Көк жардан бардык шарты бар болгон жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Алуучулар барбы? Жакшы жер мына природный газ бар экен. Тегеренте бийик заборлор менен тосулган, ал тарабы чоң навес туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Үй көк жарда жайгашкан. Үйгө келүү үчүн Южный магистраль жана 7-апрель көчөгүнүн кесилишинен өйдө карай жүрөсүздөр. Бул Азия маркетти көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Ушунун туш тарабындагы көчө менен чыгышты карай барсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан. Жанакы жол менен келе атсаңыздар, сол жакта мектепти көрөсүздөр. Балдар ушул мектепке келип кетишет жана үй мынакей бул жерде жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы дарек көк жар Эркиндик көчөсү 10-чу даректе жайгашкан. Участогун аянтты туугандар 5 соток эң эле түндүк жер аркы кошунадан бийик көчө тараптан забор, калиткасы, дарбазасы жана түштүк чегара бул жерге чейин. Жана ошондой эле туугандарды караңыздар. Тоолор көрүнүп, негизинен кышында абасы таза, жайында салкын, чиркей жок жана туугандар кондиционерсиз эле жайы салкын болот дейт үй. Электр энергиясы бар экен, природный газ бар, суусу бар туугандар. Көчөлөр жарык, прожекторлор орнотулуп туруп, кошуналар райондун көрүнүшү. Андан ары бул үйдүн короосу. Алды тарабы ушундай чоң навес туугандар. Караңыздар, кенен түбүнө бир көп эле машина койсоңуздар болгудай көрүнөт. Брусчаткалар менен жасалган. Ары жагында бак, жашыл зонасы деле бар экен. Кошумча курулуштары, чоң дарбазанын кирген жайы жана үй боюнча айтсак, узун туурасы 12,5 11,5 толук түрдө бышкан кызыл кирпичинен бүтүрүлүп, сырткы тарабы жылууланып, пол мансард туугандар. Полтора этаж дейбизби? Ушундай үй. 12,5 11,5. Андан сырткары кошумча курулуштары короосунда, аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм, сиздер бул эшик менен, анан могу жерде террасадан аркы эшик менен, эки эшик менен дагы кирсеңиздер болот. Сиздерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы туугандар келен экен. Анан ары киребиз, холл жайгашкан. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жана экинчи жакка чыгып кетсеңиздер бул жакта киштер менен. Оң тарапка карай кирсек, бул жерде кухня, кухонный мебелдер, тамактануучу жай жана кошумча бул тараптан дагы эшик менен кирип чыга аласыздар. Ички тараптан суу чыгарылган ракайда орнотулуп туугандар. Анан документтер боюнча бардык документтер, кызыл китеп жана ошо керектүү документтин баары бар экен. И бул жагында чоң зал жайгашкан. Мынакей түштүк тараптан, чыгыш тараптан терезелер, темирден болгон решеткалар. И мебель боюнча айтсак, баары калат экен туугандар. Мебелдин баары калат. Так, андан ары бул жагында мындай бир бөлмө. Холл сыяктуу, бул жагында телевизор. Чыгыш тараптан терезеси. Андан ары икинчи тепкичтер. Бул жагында биринчи этаждагы общий санузел. Андан ары бул жагында аристон турган бөлмө жана калган жагын кладовка катары колдонсоңуздар болот. И андан ары мынакей бул үйүбүздүн экинчи этажы туугандар. Андан ары бул жакта чыкканда эле бир спальня бөлмөсү, чыгыш тараптан терезе. Негизинен терезе тараптан туугандар тоолор да көрүнөт. Ачыксаңыздар, тоолор да сонун болуп көрүнөт. Андан ары бул жерде холл, бул жерде дагы бир спальня бөлмөсү. Мынакей. Так. Жагында дагы бир бөлмө. Түштүк тараптан терезеси, отоплениянын батареялары, бир кладовка. Андан ары бул жагында бир бөлмө экен. Калсаңыздар балдар бөлмөсү, калсаңыздар кабинет катары колдоносуздарбы. И бул жерде дагы бир балдар бөлмөсү. Так. Бул жака чыксак, балкон туугандар. Жабык балкон, терезелер менен орнотулган. И короосунда навеси, участоктун көп эле бөлүгүнүн навеси ээлеп турат экен. Ашыкча кышында көп кар жааса деле корооңуздарды күрөп ора болуп отурбайсыздар туугандар. Мен сатылуучу үйдүн короосундамын. Бул жагында сырткы душ. Бул жакта брусчатка менен жасалган. Мынакей туугандар ички тарабы үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү жана бул жерде отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Бул тарабында болсо жанагы суунун аварийный эмеси. Булга дагы өзүнчө бөлмө жасалган туугандар. Үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү, жайгы навеси жана жанагы бак, жашыл зоналары. Так, андан ары бул жакта баня жаңы салынган, ичи толуп эле экен. Андан кийинкиси бул жерде
очоккана. Окей. Очокканасы. И бул жана дагы бир бөлмө туугандар. Калсаңыздар склад, жакаласаңыздар башка кылып иштетсеңиздер болот. Үйдүн чыгыш тарабы. Бул жана дагы бир склад. Андан кийин сырткы ажаткана жана бул түндүк тараптагы кошунага чейин, заборго чейин кенен ушунча аралык тышталган туугандар. Бул үйдүн баасы $260,000 сурап атыптыр. Реальный клиенттер менен дагы соодалашуу, сүйлөшүү болот. Эсин номер 0550 02 12 91. 0550 02 12 91. Түзмө түз ээлер менен байланышасыздар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.